негизги айтканда эми биз акыркы маалымат жыйын бергенде ал 1 март болчу да. 1 мартта өзүңөр билесиңер, биз айтып атканбыз, жыл башына караганда 70%, 71%га көтөрүлдү депчи дүң баалар. Бүгүнкү күндө караганда 22 мартка, 23 мартка караганда дагы 100%га көтөрүлдү деп айтабыз да. Анткени жыл башында биз $300 тоннасын алып атсак, бүгүнкү күндө биздин мунай ташуучулар $610 алып атат да. 102%га жогорулады да. Ошол эң эле негизги көйгөй ошол болуп атат. Анткени биз ошол сатып алган баага көз каранды экенбиз. Кандай баа менен алсак, ташып келип бул жактан ошондо биз чекинен баалар ошондон калыптанып атат да. Ал эми толугу менен биз баягы биздин айыл чарба ишкерлерине баардыгына толугу менен камсыздык беребиз деп кепилдик алганбыз. Ал жерде эң эле көйгөйлүү ошол баанын өсүшү болуп атат да. Үзгүлтүксүз баардык көлөмдү алып келип бул жактан ташып келген даяр, бирок баа чын эле ошол Россиянын нефтегай растет заводдорунун баасына жараша бул жактан да жогорулап атат да.